Рахмат, урматтуу министрдин орун басары, бүгүнкү күндө жаштардын саны канча? Кыргызстандын калкынын канча бөлүгүн түзөт? Жалпы калктын 24%-ын түзөт, 1 миллион 600 миңден ашык жаштар бар. Ошондо канча жаштан канча жашка чейин атасыздар? 14 жаштан 28 жашка чейинки. 14 жашка чейинкилерди алсак, анда 1/3 бөлүгү калкыбыздыкы жаштар экен, туурабы? 30 жашка чейин жалпы калктын 30 жашка чейин баягы көрсөткүчү 58%-ды түзөт да. Теңинен көбү жаш муун деп эсептесек болот. Жарымынан көп экен. Ооба. Биринчиден, эми мындайда акыл үйрөтө турган сөзсүз түрдө адамдар көп болот да. Бирок мыйзамыңарды алып келдиңер, туура, ошондон баштасаңар, андан кийин күчтө турган мыйзамдарды алып келет болуш керексиңер. Колдойбуз. Менден дагы бир суроо, жанакы стипендиялар берип жатпады беле? Мамлекеттик, президенттик стипендиялар. Ошондо канча адам ошол стипендиялардын аркасы менен кайсы өлкөлөргө кетти окууга? Билесиздерби? Кайсы мамлекеттер? Эл үмүтү стипендиясы боюнча сөз болуп жатат. Ал боюнча Билим берүү министрлиги иш алып барып атат. Биз маалымат тактап сизге берели. Чет өлкөдө да, туура? Чет өлкө окууга. Алдыдагы топ университеттерде аныкталган. Алдыдагы топ университеттерге кайсы университеттер кирет? Ошондо кайсы мамлекеттерди айтып жатасыздар? Бул жалпыдан 50 вуз деп белгиленген. Мына ошол кайсы мамлекеттерде жайгашкан? СНГдеби? СНГ мамлекеттерине? Жок, СНГде эмес, Европа, Америка бардыгы кирген. Батыш мамлекеттерине. Бардыгы кирген. Ооба. Батышты көп сындайбыз, бирок билим алуу дегенде негедир чоңдорубуздун баары балдарын ошол жака жөнөтүшөт, туурабы? Стипендия умтулгандардын көпчүлүгү да ошол жака чыгабыз дешет, туурабы? Бул абдан жакшы, ошо президенттен колдоо болуп атса, абдан туура болуп атат. Мыйзамыңарды күчөткүлө. Каражатты мындай уялбай, тартынбай, сурагыла алып келгиле. Анткени көп иш-чараларга жаштар катышпай калып атышат. Региондордон келген жаштарга каражат жок деп атышат. Анан бүгүнкү күндө мисалы сиздерди деген Баткенде, Нарында, эми Жалал Абадта угуп жатышса, кайсы телефон менен байланышып, мен активдүү жашмын деп айта алат? Кайсы телефонго чалса болот? Расмий түрдө азыр ошол телефон жарыялап, электронный почтаңар бар болсо, эмнеңер бар? Телефон барбы? Бизде жакында чоң портал иштеп чыктык. Аймактарды жалпы кыдырып 2021 жылы. Окуп койсоңуздар порталдын. Жаштар.info деп кирсе, ичинде 5 субсайты менен жалпы жаштар үчүн 6 сайт иштеп жатат. Түз сиздер менен кантип байланышса болот? Кайсы номер менен? Сайттын ичине кирсе ылдыйда биздин түздөн-түз башкармалыктын номерлери бар, анан ошол электрон жерде даректер бар. Ошол жака байланып, сиз менен региондорго онлайн конференцияларды уюштура аласыздарбы? Албетте. Керек болсо багыт менен уюштурабыз. Ар бир депутат деген айтып чыкты, биздин жаштар деген силер менен байланыша албай жатат деп атышат да. Көп депутаттардын ошо региондогу жаштары ошентип суранышат. Меники эми алыс эмес, 1-май буга чейин шайланган округундан Сокулуктан деле ушу жаштар көп арызданчу да. Бизге көңүл бурулбайт. Ким менен байланыша алабыз десе, акимчилик, губернаторлор эле жеткен деңгээли. Бирок каяка дагы айыл өкмөттөр депутаттар гана байланышат экен, местный кеңештин депутаттары. Ошондуктан ачык болуңуздар, колдойбуз. Анан такыр эле тиги мыйзамга такап туруп алсаңыздар, силер мыйзамыңар көп дагы 1-2 жыл өтпөй калат. Алып келгиле, мен ойлойм парламенттин көпчүлүгү колдоп берет. Анан чоң сураныч, жанакы айтып кеткен депутаттар айтып атпайбы, региондогу байланышка ачык болуңуздар. Дагы бир жолу ошого суранып кетет элем. Рахмат, колдойбуз. Рахмат.